22 жылдан бери ата кесибин улантып, үй жумуштарына керектелүүчү зарыл деп эсептелинген буюмдарды өз колу менен жасап, жашоо кечирип келе жаткан Равшан Азизов анын эмгектери мезгил менен элдин керектүүсүнө айланат. Мындай самса үзгүчлөрдү алат, нам үзгүчлөрдү алат. Эми азыр буну сезон эми келип атат эми. Buniki tügendi эми. Bunu келеси илесебиз эми. Жасалган буюмдарга каарманыбыздын талыкпаган эмгеги сарпталды. Сырттан караган адамга оңой көрүнгөндөй сезилет. Бирок татаал жумуш экендигин жасап көргөндө гана байкайсың. Көптөн бери иштейбиз го. Жакшы эле алат. Азыр Россияга ham алып кетет буларды. Yok, buyurtmaması yok alıp кетет. Birden ikiden kılır. Таң эрте башталган жумуш кечке жуук аяктайт. Бул убакыт аралыгында Равшан ага чарчадым дебесин. Тескерисинче эртеңки күнгө даяр болуучу буйртмалардын үстүндө иштөөгө киришет. Мындай аракет үй бүлөсүн материалдык жактан камсыздап, бардар турмуш кечирүүгө шарт түзөт. Mehnat kılyapız, Allah Teala rızkımızı veriyordu. Keç-keçe yala kılamız, boçka kılamız, ummanlık жасайбыз. Жараткан берген талантты бапесеп, аны терең кызыгуу менен айкалыштырган усталар учурда мына ушул колумда турган күнүмдүк турмушубузга эң зарыл деп аталган ашканага керектелүүчү мантык аскандары момундай чоң чеберчилик менен жасоодо. Алардын далил катары мына ушундай тыныкелерден алып материалдарды терең айкалыштыра жасоодо. Бул да өзүнүн чоң чеберчилигин көрсөтүп жатат десек жаңылышпайбыз. Чындыгында кандай гана жумуш болбосун, аны чын ыкластан сүйүп, өнүктүрүп, берилүү менен гана жасаганда өз жемишин бере алаары турганы кеп. Улан Момашеров, Эмилбек Каныбеков, Элембек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.